Көбөл өзгөрүүлөр болду. Жакшынам ол жакшынам, жүрөккө тумар тактың ай. 13 жаштамын мен. Мен кичинекейимден эле ошо ырга кызыгып, аккордеонго кызыкчумун. Өзүм өзгөрүлдүм. Үнүм өзгөрдү десем болот. Чарга келгенде чөйрөң өзгөрөт экен. Жаңы достор таап келдим. Жан эргитип, жумшак күлгөнүң, жарыгы аткан таңыңды. Мурда ырдап жүргөн ырларым менен азыркы ырдап жүргөн ырларым вообще башкача да. Азыр чоңойгон сайын маанисине карап ырдап калат экенсиң. Абагыңды бүгүнгө теңейм жаздагы. Азыр көбүнчө элге илгерки ырлар жагып калбады. Өрт болуп өмүр өтсө да, сүттөн аксага тилегим. Жолугушуп болду арманым, жолукпайбыз эми ардагы. Бул жака келип эстрада бөлүмүнө тапшырдым. Аккордеонду таштап койгон жоксуңбу? Билим албай келдик деп айылдан. Эй, сууларга суктанууга якын бар. Жалпыңыздарга салам айтабыз. Биздин туруктуу сүйүктүү көрүүчүлөр, сиздер азыр биздин төрүбүздө отурган конокту балким таанып жаткан болушуңуздар керек. Өзгөчө биздин туруктуу көрүүчүлөр таанып болуш керек, себеби биз буга чейин Илим Асанов деген дал ушул жигиттин айылына барып, жакшы бир интервью кылып келгенбиз. Анан биздин көрүүчүлөрдүн суроолору боюнча ушул жигитти кайрадан ырдатып чыгаргылачы деген сунуштар боюнча биз кайрадан Илим мырзаны чакырып алдык. Баягыдан караганда дагы да болсо чоңоюп калыптыр. Өзүңүздөр көрүп тургандай таланттуу жигит, аксы жергесинин уулу болот. Кош келипсиз, Илим. Саламатсыздарбы? Өзүм тааныштырып айтайын. Мен Жалал Абад областынын Аксай районуна караштуу Сыны деген айылдан болом. Азыркы учурда шаардамын, окуп жатам, билим алып жатам. Илим, айтсаң, ошол биз тартып кеткен учурда канчынчы класста окуйт элең? Тартып кеткен учурда 7 болушум керек. 7-класс. Андан бери 3 жыл болуп калыптыр, э? Ортодо кандай өзгөрүүлөр болду? Кел эми баарлашалы. Ортодо өзгөрүүлөр, көбөл өзгөрүүлөр болду. Өзүм өзгөрүлдүм. Үнүм өзгөрдү десем болот. Аккордеон ойногондорум ошол. Чөйрөң өзгөрдү. Чөйрөм өзгөрдү. Чарга келгенде чөйрөң өзгөрөт экен. Жаңы достор таап келдим. Негизи канча жылдын жүзү болду? 1 жыл болуп калдыбы келгенине? 1 жыл болуп калды. 1 жыл болуп калды. Кандай экен, көнүп кеттиңби? Ооба, көнүп кеттим шаарга. Ата-энеңдин кадырын сезип, ай тамак ичип ал деген киши жок, э? Ооба. Көңүлдү чөктүрбөйбүз. Кел, сен үнүңө кызыгып аткан болуш керек. Биздин туруктуу көрүүчүлөр билет болуш керек сени. Азыр балким үнүңөн тааныйт болуш керек. Ырдап берели. Ырдап берели. Келиңиздер, анда мен бир чыгарма аткарып берейин. Шаарда жүрүп, жериңди сагынат экенсиң, айылыңды сагынат экенсиң. Ошого аксынын суусун ичип деген чыгарма, жакшы чыгарма, ошону аткарып берейин. Жаш кезде кадам шилтеп, айылда чоңойгонумун, аксынын суусун ичип, жайлоодо чоңойгонумун, аксынын суусун ичип, жайлоодо чоңойгонумун, аксынын суусун ичип, өткөрдүк канча күндү, ак чөрмөк ойноп күндө ай, узаттык талай түндү.
ак чөрмөк ойноп күндөн ай узаттык талай түндү эсимде шыңгыр булак жайлоонун боорундағы калгандыр издерибиз ай аксынын жолундағы калгандыр издерибиз ай аксынын жолундағы аксынын суусун ичип өткөрдүк канча күндү ак чөрмөк ойноп күндөн ай узаттык талай түндү ак чөрмөк ойноп күндөн ай узаттык талай түндү кымыздык теретелек толтуруп кучагымды ишенбей бала кезден ай чын эле узаттыңбы ишенбей бала кезден ай чын эле узаттыңбы аксынын суусун ичип өткөрдүк канча күндү ак чөрмөк ойноп күндөн ай узаттык талай түндү ак чөрмөк ойноп күндөн ай узаттык талай түндү азаматсың илим чынында үнүң жакшы жакка өзгөрттүр баары бир мындай билим алып аткан башкача болуш керек жагып атабы сага ооба жагып атат билим алган эмнелери жагып атат бөлүшөтчү эми билим албай келдик да биз айылдан келип бул жака билим алып ооруларды ырдап ошол жагыраак да бул жактан тойлорго чакыруулар болуп атабы чыгып атасың ооба бул жактан тойлорго чыгып атабыз көп эле болуп атабы чакыруулар болуп атат шүгүр жакшы эле андан кийин кайсы ырларды мындай өзүңө канааттанып ушул ырды толук бойдон аткара алдым деп баа бердиң ошол чыгармалардан сурансак ырдап бересиң мен бул жака келип эстрада бөлүмүнө тапшырдым менин кемчиликтерим аккордеонмен ырдап жүрүп каалаган учурда созуп каалаган учурда токтотуп койчумун бул жакта андай эмес экен ар бир ырдын өз өзүнө кылып ырдаш менимче оор экен эми көнүп келатабыз ушул кезде ошондой кылып аткарганга эстрада багытына тапшырганга ким багыт берди ким сунуштады мен эстрадага бул жака келгенде агайга жолугуп анан агай айткан сен вокалыңды өстүрүшүң керек ошондой эстрадага тапшырдым аккордеонго деле тапшырсам болмок анан аккордеонго тапшыруу үчүн жакшыраак ойнош керек да эми биз айылдан келдик бул жака өтпөй калчудай болуп калды да ошого эстрада бөлүмүнө тапшырдым анан азыр кандай болуп атат аккордеонду таштап койгон жоксуңбу жакшы элеби негизи баягыдан караганда өнүктүрүп дегендей ооба жакшы аккордеон таштабадым жакшылыктарда кызмат кылып жүрөбүз аккордеон менен эстрада менен ырдап эми көнүп келатабыз баягы сенин видеоң чыкты да сени анча жерден көрүп калып сен баягы ырдаган бала турбайсыңбы деген сыяктуу комплименттер айтылдыбы ооба айтылды көп жерге бардым бул жана ырдаган бала турбайбы айлаңар бар интервью алып келбеди беле деп ошентип тааныгандар көп болду демек бир аз болсо дагы таанышыңа салымыбызды кошкон экенбиз деп сүйүнүп калдым мен кел анда ырдайлыбы ырдайлы кийинки чыгарма элегия деген чыгарма тарып берейин мындайча айтканда жолугушуу болду арманым деген чыгарма тарып берейин
Алы bir күнгө кабылдым, буйругу жок ушул тагдырга. Тарындымбы мен да тарындым, жолугушуп болду арманым. Жолукпайбыз эми ары дагы, жолду карап эми издебе. Жалгыз аяк жолдо калганмын, жолду карап эми издебе. Жалгыз аяк жолдо калганмын. Кыйналдымбы мен да кыйналдым, мүдүрүлдүм бирок сынбадым. Жүрөгүмдү эзип жалгыздык, уnuттум буну талбадым. Жолугушуп болду арманым, жогун айтып эми ары дагы, жолду карап эми издебе. Жалгыз аяк жолдо калганмын, жолду карап эми издебе. Жалгыз аяк жолдо калганмын. Азаматсың, сонун чармал өттү. Анан айтсаң, негизи эле баягы убакыт өткөн сайын, адам чоңойгон сайын табити, талгамы өзгөрө баштайт э. Ырга болгон табитиң өзгөрдүбү? Айкайлы өзгөрдү. Мурда ырдап жүргөн ырларым менен азыркы ырдап жүргөн ырларым вообще башкача да. Эми азыр чоңойгон сайын маанисине карап ырдап кеткенсиң. Мурда андай эле эмес болчу да, жаккан. Мурда мындайча айтканда хит болуп аткан ырларын айткан болуп э. Эми азыр көбүнчө илгерки ырлар да болду. Көбүнчө ошол илгерки ырларды дагы аракет кылып атабыз. Эң сонун. Көмүр туткан адамыбыз болот го. Ал нерсең да өзгөрдү? Өзгөрдү. Мурда көмүр туткан ырчыларыбыз азыр андай болбой калды. Башка экен дебейсиңби? Башка. Азыркы ырчылардан Нурлан Асип, Гүлжигит Сатыбеков агабыз, Жолдошбек Мамажанов атабыз ырлары өтө мындай маанилүү, терең ырлар да. Анда жогоруда айтып калдың, Жолдошбек Мамажанов атабыздын ырлары депчи. Ошол атабыздын ырларынан бир шеңгел болсун. Жолдошбек Мамажанов атабыздын жазгың келчи деген жакшы чыгармасын карап берели. Kaydan жүрүп сага кабылдым, карегимде барбы жалымы, жан эргитип жумшак күлгөнүң, жарыгыбы аткан таңымдын. Жан эргитип жумшак күлгөнүң, жарыгыбы аткан таңымдын. Булсуң бу куштар багында, анда келип кончу шагыма. Кучагымдан орун берейин, күтүп эле күлүп сарыга. Кучагымдан орун берейин, күтүп эле күлүп сарыга.
Жадырасын жаным тынчалып, жаз гүлү болсо жыпарыңды чач, жадырасын жаным тынчалып. Жаз гүлү болсо жыпарыңды чач, жадырасын жаным тынчалып. Ай жадырасын жаным тынчалып. Бали азаматсың. Сонун элим азыр мен мурдага салыштырмалуу аккордеондо аябай сонун ойноп калганымды байкап атам да. Өздөштүрүп калыптырсың. Дагы бул аспаптан башка кайсы аспаптарга кызыгып, балким үйрөнүп аткан болушуң керек деп сурагым келип атат. Азыр мен мурда гитара ойногончу эмесмин. Бул жака келип гитара үйрөндүм. Комуз эми үйрөнүп жатабыз. Ошол аккордеон өздөштүрдүм мурдага караганда жакшыраак аракет кылып өздөштүрүп келатабыз. Студенттик күндөрү кандай өтүп атат? Студенттик күндөр сон. Кандай экен? Ачка калып, ток калып, Студенттик күндөр жакшы өтүп атат. Жатаканада жашайсың? Жок, квартирада. Балдар менен, тамак аштан кыйналып калган учурларыңда биринчи кезекте эле апаң эске келет го. Дагы деле чыгып сурап турат болуш керек. Эмне болдуң деп. Азыр мурда биринчи курсту өтүп жаңы келгенде балдар менен чыктык. Анан ачка калдык. Ошондо ачка калдык. Азыр акемдер бар, жеңемдер бар. Жогору бир квартирада жашайбыз. Азыр жакшы эле бар. Азыр жеңил эле, көрүүчүлөргө көбүрөөк чыгармаларды арнап калууга аракет кылалы. Себеби биз жогоруда айтып өткөндөй буга чейин сен менен таанышпыз деген сыяктуучу. Анан албетте ушул көрүүчүлөр кулагыңыздарга күмүш сырга ушул видеонун түбүнө буга чейинки тартылган илимдин экөөбүздүн маегибизди сөзсүз түрдө калтырып кетем. Ал ссылка аркылуу да кирип көрсөңүздөр болот. Ал эми бүгүн болушунча биз ырдатып калганга аракет кылалы. Ушуну менен биз качан кармайбыз билбейм. Ошентели? Кийинкирде шаңдора кылып, аясаң бала жыргалдым деген чыгарма аткарып берейин. Жанымдан өтсөң жылмайып, жалкарай мен дагы чайып, иштеги сырды айта албай, жүрөсүң айтчы кимди айып. Иштеги сырды айта албай, жүрөсүң айтчы кимди айып. Өзүңдү жакшы көрөмүн, өзгөчө сүйүп жүрөгүм. Өрт болуп өмүр өтсө да, сүттөн аксага тилегим. Өрт болуп өмүр өтсө да, сүттөн аксага тилегим. Айтырбай билип сырларын, ардактап жашты ырларын, алатты кылбай көп эле, аясаң боло жыргалым. Алатты кылбай көп эле, аясаң боло жыргалым. Биринчи рус кут болсун, экинчи рус чүп болсун деп сулууларга суктанууга акым бар деген чыгарма аткарып берейин. Сулууларды көчөлөрдөн көп көрөм, суктанамын көз электен өткөрөм. Жылмаңдаймын барысына тиешип, жыйырмаңда мен мынчалык көп бөгөм.
Шектенбесин көрүп билген жакыныдар, шериктешим үйүмдө бар асыл жар. Туруп алам чечекейим десем да, сулууларга суктанууга якын бар. Эй, сулууларга суктанууга якын бар. Толгон чачты көчөлөрдөн көп көрөм, толкук ташып ошол замат өзгөрөм. Олукпагын, сурабагын, айтпагын, 30 жашта мен мынчалык көппөгөн. Шектенбесин көрүп билген жакыныдар, шериктешим үйүмдө бар асыл жар. Туруп алам чечекейим десем да, сулууларга суктанууга якын бар. Эй, сулууларга суктанууга якын бар. Сулууларга суктанууга якын бар. Бали. Өтө сонун. Ушундай шаңдуу маанайда эч бускум келбейт, ардат эле отургум келет. Бирок убакыт деген убакыт. Ушунча убактын келип бөлүп бизге жакшы чыгармаларды аткарып берип атканың үчүн терең ыраазычылык билдирем. Алдыда кандай пландарың бар деп кошумчалап сурай кетким келип атат. Мен алдыдагы ой максаттарым ошо чыгармачылык менен эле жакшы ырларды чыгарып, ата-энем үмүтүн актап, ата-энем дагы үмүттөнүп отурат. Жакшы окуп, билим алып, кичинекей жаштарга үлгү болуп, жакшы көптөгөн чыгармалар чыгарып, элге таанылгым келет. Элим келгениңе чоң рахмат. Чыгармаларыңа рахмат дегендейчи. Анан эми буюрса алдыда тек гана ийгилик каалайбыз сага. Ошол өзүң талпынып аткан жолуңан эч качан адашпа. Буюрса эми кийинки 3-чү съемканы сенин жеке концертиңди алып кетсек экен деп тилек кылам. Рахмат чоң, силерге да чоң рахмат ушинтип каналыңыздарга чакырып тартып чыгарганыңыздарга. Чындыгында сени өздөрү сунушташты, өздөрү чакырышты. Аябай кайрылгандар көп. Кайрадан чакырбайсыңарбы? Кандай болуп калды экен деген сыяктуучу. Эми көрүшөт, кубанышып калышат болуш керек.